Болот Темировго байланыштуу акыркы окуялардан кийин юристтер адам укугу үчүн коомдук фонду менен биргеликте сизге банкизатты атайын салып салышкан учурда эмне кылуу керектиги жөнүндө кеңештерди даярдадык. Күч органдары өз кызыкчылыктарын көздөп, тыюу салынган заттарды салып коюусу бир гана Болот Темировго тиешелүү эмес. Бул окуяга ар бирибиз туш болуп калышыбыз мүмкүн. Мындай учурда эмне кылуу керектигин билиш үчүн бул видеону аягына чейин көрүңүз. Менин атым Айгерим жана бул баштан башта. Сизди милиция кармаган учурдагы эң башкы эреже ызы-чуу жана паникага алдырбаңыз. Банкизат атайын салынган деген позицияны башынан баштап карманыңыз. Банкизаттарды табуу жана протоколдорго кол коюу эң маанилүү пункттар болот. Жана бул процесс көпкө созулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан алдын ала моралдык жактан даяр болушуңуз керек. Эгерде сиздин күнөөңүз жок болсо, эч качан мойнуңузга албаңыз. Анткени моюнга алуу фактысы сотто сизге каршы ойной турган оор элемент болот. Издөө болгон жердеги бардык аракеттерди видеого тартып алсаңыз болот. Эч кимдин сизге тыюу салууга укугу жок. Бирок алгач милиция кызматкерлерин видео тартып баштаганыңыз жөнүндө эскертип коюңуз. Эсиңизде болсун, жеке тинтүү бир гана жабык бөлмөдө жана сиздин жынысыңыздагы кызматкер менен жүргүзүлүшү керек. Текшерүү учурунда мен өз алдымча буюмдарымды ала аламбы? Жок. Эгер сизге банкизат атайын салынган болсо, анда аларды алып чыгып атканда манжаларыңыздын изи калып калат. Же тескерисинче, манжаларыңызда банкизаттын изи калып калышы мүмкүн. Кармалган учурдан тартып, сиз адвокатты талап кылууга укугуңуз бар. Көчөдө токтотуп калышса да, адвокатты сураңыз. Тергөөчүлөр сизге сунуштаган адвокаттардан качууга аракет кылыңыз. Анткени алар көбүнчө айыптоо позициясын карманышат же жумушуна шалаакылык мамиле жасашат. Ошондуктан компетенттүү, сиз ишенген 1-2 юристтин номерин телефонуңузга жазып алыңыз. Өзгөчө кырдаалдарда аларга чалууга даяр болуңуз. Жогоруда айтылгандай эле, протокол эң маанилүү документ. Анда сиз окуянын жөнүн жазып, туш болгон мыйзам бузууларды чагылдыра аласыз. Эгерде сизде банкизат жок болгон болсо, аны протоколдо көрсөтүңүз. Жана протоколго кол койгондон баш тартпаңыз. Эң негизгиси документте баары бурмаланбай көрсөтүлүшүнө ынанып алуу. Наркологиялык диспансерди текшерүү жардам бере алабы? Албетте. Эгерде сиз банкизаттарды колдонгон эмес болсоңуз, анда экспертизадан өтүңүз. Экспресс-тесттер жана кан анализине негизделген тесттер болот. Жана сөзсүз экинчисин тандаңыз. Анткени экспресс-тесттерге караганда алар ишенимдүү болот жана сизге каршы иштей турган каталарды көрсөтпөйт. Өзүңүздүн жана милиция кызматкерлеринин колунан смывка жасоону талап кылыңыз. Эгер сиз банкизатка тийишпесеңиз, бул сиздин күнөөсүз экендигиңизди тастыктайт. Бул кеңештердин толук тизмеси менен таанышуу үчүн юристтер адам укугу үчүн коомдук фондунун баракчасына кириңиз. Бул видеону көргөнүңүзгө чоң рахмат. Кийинкиге чейин саламатта калыңыздар.